Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Саламаттыкты каалаймын. Саламатсыңарбы, балдарым. Садагыларым эми, мен онлайн сабагымды баштайын. Азыр мен 1-Б классына алифбе сабагын өтүп берем. Бул сабакты баштаардан мурда мен окуучуларга бир нече суроолор менен, табышмактар менен кайрыламын. Биринчи табышмагым. Жазды мактап тоскондой, ырдай берет босторгой. 4 түлүк мал төлдөшөт, айран сүттү көлдөтөт. Балыр чөптү кармалап, балдар издейт мандалак. Кана, бул табышмактын жообун тапкылар. Бул кайсы мезгил? Кийинки табышмагым. Асман ыйлап шолоктоп, көзүнөн жаш төгүлдү. Суусап турган эгиндер кулпунуп кооз көрүндү. Балдар, бул табышмактын да жообун тапкылар. Кийинки табышмагым. Кыш кеткенде жаз келет. Жаз алдында эң алгачкы ачылган гүл бул кайсыл гүл? Анда эмесем, азыркы сабактын темасы Бай Чечекей. Бул сабактан биз Бай Чечекей деген тема менен таанышабыз. Ага мисалдарды келтиребиз. Экинчи, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу калыптанат. Үчүнчү, жаратылышты сүйүүгө жана жолдоштору менен туура мамиле түзүүгө үйрөнүшөт. Азыр мен силерге Бай Чечекей жөнүндө уламышты айтып берем. Бул Бай Чечекей жөнүндө көптөгөн уламыштар, ырлар бар. Азыр мен уламышты баштайын. Илгери өткөн заманда байы ашып ташкан бир бай жашаган экен. Ал бай жашы 80-ге таяп калса да, бир да бала көрбөйт. Күндөр өтө берет. Күндөрдүн биринде ал айдан аппак, гүлдөн назик бир кыздуу болот. Ал кызы күндөр айга айланып, айлар жылга айланып чоңое берет. Күндөрдүн биринде ал ойноп жүрүп эле, көчөдөн ойноп келип, кокустан ооруп төшөккө жатып калат. Ага ал кызын эч табакерлер шыпа таппай, таба таппай, абдан ойлонушат. Күндөрдүн биринде кайдан жайдан бир дубана келип калат. Ал дубана келип байга: "Байым, сиздин пешенеңиз бар экен, бактыңыз бар экен. Бул кызыңыздын дагы 3 күндүк гана өмүрү калыптыр. Бул кызыңызга тоодо өскөн сарыгүл гана даба болот" деген экен. Ал бай дароо жигиттерини чакыртып, жигиттерин жөнөтөт. Ал жигиттер көп күндөр өтпөй, тез аранын ичинде ал гүлдү таап, байга алып келдирет. Ал гүл алып келип, гүлдү кызга искетип, ошол эле гүлдү кайнатып, кызга ичирет. Күндөр өтүп, 40 күн дегенде ал кыз мурдагыдай ойноп калат. Мына ошентип ал кичинекей сарыгүл байдын чечекей кызына шыпа болот. Мына ошондо ал кичинекей гүлдү Бай Чечекей деп атап коюшкан экен. Балдар, бүгүнкү биздин алифбе сабагынан өтө турган темабыз Бай Чечекей. Бул Бай Чечекей жөнүндө акын жазуучуларыбыз көптөгөн ырларды дагы жазышкан. Азыр мына ыр саптарынан окуп берейин. Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жаз алдында ким турат? Бай чечекей биринчи баш чыгарып тымпыят. Кыш кеткенде жаз чыгат. Жазды тосуп ким турат? Калың кара чыйырчык учуп келет чуркурап. Бул ырдыдагы жаз мезгилинин келгендигини билип турабыз. Азыр андемесем мына ушул бай чечекей деген теманы мен силерге түшүндүрүп окуп берейин. Күн жылып, кар ери баштады. Кардын эриген суусу бай чечекейдин тамырына жетти. Ал тамырдан чыккан бай чечекейдин сабагы сыртка чыгууну эңседи. Аңгыча чыйырчыктын үні угулду. Ой, мен кечигип калганмын го, деп мойнун созуп сыртка чыкты. Сырттагы жазгы сууктан чыйрыгып кетти. Ошол маалда: "Эй, сулуу, саламатсыңбы?" дегенсип күн нурун чачты. Бай чечекей бажырайып ачыла түштү. Талда конуп отурган кара чыйырчык бай чечекейди көрө коюп: "Сүйүнчү, сүйүнчү, жерге бизге жаз келди. Жаз келди. Чырк-чырк" деп жар сала учуп жөнөдү. Балдар, тема түшүнүктүү болдубу? Азыр андемесем мен силерге ушул тема боюнча бир нече суроолорду беремин. Биринчи, текстте кайсы каармандар катышты? Бай чечекейден кийин дагы кайсы гүлдөр өсүп чыгат? Үчүнчү, башка дагы силер кандай гүлдөрдү билесиңер? Бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Үй тапшырмасы текстти үн кубултуп, урулдоштуруп, окуп, түшүнүктүү кылып окуп берүү.